Бишкек жылуулук берүү борборунан чыккан гүлдү Кытай компаниясы сатып алат. Бүгүн бул шартты бекемдеген келишимге кол коюлду. Ага ылайык Кытай компаниясы жылына 60-70 миң тонна гүлдү сатып алат. Бул Бишкек жылуулук берүү борборуна жылына 150 миллион сомдук киреше алып келет. Буга чейин тоннасы 509 сомго бааланган. Бирок сатылган эмес. Жакында ачык аукционго коюлуп, Кытай компаниясы утуп алган. Аукциондон утуп алган Кытай компаниясы тоннасын 2509 сомдон сатып алат. Буга чейин Бишкек жылуулук берүү борбору жагылган отундан чыккан гүлдү жылына акча кетирип тазалап келген. Буга чейин бул заланы биз Залатвалга кетирчүбүз. Айга кетирип жылына 16 миң 17 миллион сомго акча кетирип тазалачубуз. Бүгүнкү күндө башкача айтканда биз аны наоборот каражат кетирбей, аны сатып атабыз. Тоннасы 2509 сом менен жылына бул заланын чыгышы станциянын кубаттылыгына жараша. Эгерде биз 450 мегаватт 500 мегаватт менен иштесек, жылына где-то 150-200 миң тоннанын тегерегинде зала чыгат. Ошонун чисто электричестводан чыккан заласы 60-70 миң тонна деп болжолдоп атабыз.